вспомнил, Руку она что у тебя дома покрылась. есть. А про свой род, значит, забыл. Сиздер менен кайрадан Evidence Borboraisia командасы байланышта. Жана биз Нурбек Эгендин чыгармачылыгын талдоону улантабыз. Анын 2005 жылы тартылган Аталар керези аттуу тасмасын жеңил жана жөнөкөй деп айтууга тил барбайт. Тасма көрүүчүдө кандайдыр бир бүдөмүк ойлорду окуя толук ачылбагандай таасир калтырат. Режиссер айткысы келген негизги ой көрүүчүгө жетпей калган сымал. Бул сценарийдин татаалдыгынанбы? Жок, анткени сценарий анчейин татаал эмес. Жана ал Шиамалан стилиндеги күтүүсүз бурулуштарга же Финчерге таандык майда чүйдө детальдарга бай эмес. Балким жалпы эле кыргыз менен батыш маданиятынын кагылышуусу көрсөтүлгөн чөйрө, түшүнбөстүк жана бүдөмүктүн таасирин жараткандыр. Бул да мүмкүн. Бирок тасманын жанры драма жана комедия. Жана бул өз ара түшүнбөстүк элементтери негизинен тамаша жана сатиралык мүнөздө берилген. Тасма чоңдорго да, балдарга да сунушталган. Биз бул кинодон терең же бир кыйыр маани издебей, жөн гана көрүү керек болгон болушу мүмкүн. Анда эмне себептен бул тасма кеңири коомчулуктун көңүлүн буруп, Лос-Анджелестеги Young Artist Award сыйлыгынын эң мыкты чет элдик драма номинациясында баш байгеге ээ болгон. Аталар керези жөн гана өз убагында ийгиликке жетишкен, бирок эч кандай өзгөчөлүгү жокпу. Биздин оюбузча, баары мынчалык жөнөкөй эмес. Жана бүгүнкү чыгарылышыбызда биз бул тууралуу биринчи кино теориябыз менен бөлүшмөкчүбүз. Алгач, эсиңиздерге негизги сюжеттик учурларды салып өтөлү. Анткени көпчүлүк көрүүчүлөр бул тасманы көрө элек же көргөнү менен унутуп калышы мүмкүн. Башталгыч эпизоддордо биз Айдар менен таанышабыз. Ал бир нече жыл мурун өзүнүн кыргыз айылынан Франциянын борбору Парижге тажрыйба алуу үчүн кетип, ал жакта журналист болуп иштеп, радиого ишке орношуп, Изабель аттуу кызды сүйүп калат. Айдар оор чечим кабыл алып, сүйгөн кызы менен бирге мекенине кайтып, ата-энеси менен тааныштырууну чечет. Жолго чыгар алдында үйүнө телеграмма жөнөтүп, жалгыз эмес, болочок келин менен келерин эскертет. Бирок айылдагы почтальон ал телеграмманы атайлап жашырып коет. Азырынча анын мындай кылганынын себеби белгисиз. Айылына келгенде Айдарды эч ким күтпөгөнүн түшүнөт. Ошондон улам ал үй бүлөсүнө жалган айтат. Изабелди болочок жубайы катары эмес, кыргыз салттары тууралуу китеп жазуу үчүн маалымат чогултуп жүргөн кесиптеш журналист катары тааныштырат. Изабелден болсо бул чындыкты азырынча жашырып турууну, ыңгайлуу учур келгенде гана айтып берүүнү суранат. Изабель болсо четте карап турбастан Айдардын үй бүлөсү жана алардын турмушу менен тааныша баштайт. Айылдагы тойго барат. Элдин жашоо турмушу жана каада салты тууралуу көбүрөөк биле баштайт. Анын коңшусу жана Айдардын жээн иниси жаш бала. Балалык аруу сезими менен коштоп жүрөт. Ошондой эле Изабель Айдардын анча жакшы эмес сапаттарын да көрө баштайт. Ал кээде орой, табышмактуу болуп кетет. Жана Саадат аттуу айылдашы менен дагы деле жакын мамиледе экенин байкоого болот. Сюжеттеги негизги бурулуш Айдардын атасы менен болгон маеги. Ал француз кызынын келүү максатын акыры ачык айтат, бирок атасынан катуу жооп алат. Жок, ал бул жупка батасын бербейт. Айдар Изабельге кайра Парижге кайтууну сунуштайт, бирок ал баш тартып, уруш учурунда кокус бутун жаракаттап алат. Түгөйлөр айыкканга чейин айылда дагы 2 жумадай калууга мажбур болушат. Күндөрдүн биринде Айдар сүйгөн кызына жана көрүүчүлөргө бөтөн кызды эмнеге атасы, почтальон агасы жана башка туугандары кабыл албай турганын айтып берет. Алар бир эски уламышка ишенишет. Ага ылайык алардын уруусу каргышка калган. 300 жыл мурун алардын бабасы Айдар башка көчмөн уруунун кызына ашык болуп, бул сүйүүсү менен өзүнүн атасы Улуу хандын каарын келтирген. Хан алардын некесине макулдук бербей коет. Ачууга муунган Айдар уруунун символу болгон кымбаттуу тулпарын мууздап өлтүрөт. Ал эми кыз аны сактап калууга аракет кылып жатып, аттардын тебелендесинде каза болот. Ошондо хан өзүнүн уруусуна 9 муунга чейин созулчу каргышты салат. Ал эми биздин каарман ошол каргыштан кийинки 10 муундун өкүлү. Айыл тургундары ишенишет. Эгер Айдар кыргыз кызга эмес, бөтөн кызга үйлөнсө, бүтүндөй уруу куруп жок болот. Бул жерден тартып кино өз кульминациясына жетет. Изабель Осонбай менен болгон маектен кийин Айдар аны алдап, Саадат менен үйлөнүүнү пландап жүргөн экен деген ойдо келет. Ал буюмдарын жыйнап кетип калат. Айдар артынан жөнөйт, бирок жолдон почтальон Юсупка туш келет. Юсуп мурда Айдар оюнан кайтып калат деп үмүттөнүп телеграмманы жашырган. Бирок эми бир гана жол калды деп эсептейт. Урууну сактап калуу үчүн Айдарды өлтүрүү.
Бизге Изабель автобустан түшүп, сүйүктүсүнө кайтып келүүнү чечкенин көрсөтүшөт. Бирок ошол эле маалда ага карай аттардын тобу жакындап калат. Ал керемет менен аман калат. Дал ушул учурда Юсуп ок чыгарат, бирок белгисиз себептен улам Айдарды эмес, башка жака ата салат. Юсуп көз жаш төгүп, Айдардын уруусу ушуну менен бүттү. Демек биздин доорда аяктады деп кайгырат. Айыл эли эки сүйүшкөн адамдын кучакташканын көрүп, болгон окуяга макул болгондой тынчтык менен карашат. Тасманын акыркы кадрларында биз Айдардын сандыгын көрөбүз. Салт боюнча ал келиндин үйүнө керес катары берилиш керек эле. Бул сандык азыр Париждеги алардын батиринде турат. Бул аркылуу Айдардын үй бүлөсү акыры алардын никесин кабыл алып, батасын бергенин символдоштурат. Бир караганда, тасманын сюжети кандайдыр бир күлкүлүү, маңызы жок окуядай сезилет. Же болбосо, болгону уламыштарга ишенген сабатсыз адамдар тууралуу жасалма, жасалгасыз баяндай көрүнөт. Караңгы элдин эски уламыштарга болгон ишеними жаштардын сүйүүсүнө тоскоол болуп, алар өз сезимдерин жашырып, бул абалдан чыгуунун жолун ойлонууга аргасыз болушат. Миңжылдык аксакалдардын эрежесине каршы чыгууга мажбур болушат. Тасманы жөн гана тамаша катары кабыл алып, эс алып, күлө берсең дагы болот. Мисалы, чет элдик кыздын уй саап үйрөнүүгө аракет кылып, юбкасын уй тартып кеткенине, же кичинекей баланын ага бир топ коргонуучу дармектерди белекке берип, сүйүүсүн билдиргенине күлсө болот. Бирок булардын баары үстүртөн гана көрүнүш. Сценаристтер аталар керези мындан да терең маани берип, ичи бош комедия эмес, мазмундуу чыгарманы жараткан. Муну бир катар кызык жана табышмактуу фактылар далилдеп турат. Келгиле, ошолорду талдап көрөлү. Тасманын алгачкы кадрларында биз бир даракты көрөбүз. Бул болжол менен чыгыш чынары же борбор азиялык платан. Борбор Азияда кеңири таралган. Жана байыртадан бери эле көптөгөн элдер тарабынан ыйык дарак катары даңазаланып келген. Көп учурда чынар дарагы кинодо же адабиятта түбөлүктүүлүктүн символу катары колдонулат. Анткени ал жүздөгөн жыл жашап, ондогон муундарды көрө алат. Балким дал ушул чынар ошол байыркы уламыштагы окуялардын көбүсү болгон. Жана Аватар киносундагы Эйвадай эле ата-бабалардын рухтарын сактап, акылман кеңешчи катары кызмат кылат. Дал ушул чынардын көлөкөсүндө Айдар Изабельге өз уруусуна салынган каргыш тууралуу уламышты айтып берет. Дал ушул чынарга барып келгени, ага ойлонуп сүйлөгөнү сыяктуу көрүнүштөн кийин Айдар акыркы чечимин кабыл алып, Изабель үчүн аягына чейин барууга бел байлайт. Ал ошол чечимден кийин мылтык кармаган Юсупка туш келет. Бирок ал эми коркпойт. Анын жүзүндө жалгыз гана чечкиндүүлүк көрүнөт. Чынар дарагы менен болгон бул жан дүйнөлүк сүйлөшүүдөн кийин Айдар боло турган нерсени сезип, ага дайыр болуп калгандай таасир калтырат. Кинодо дарактар көп учурда өткөн менен байланыштыруучу, тарыхты жана эс тутумду сактоочу элемент катары колдонулат. Мисалы, Бокочолор корпорациясындагы жыгач эшиктер аркылуу каармандар башка дүйнөлөргө жана өткөнгө өтүшчү. Ушул тасмада болсо, көңүл жыгач сандыкка бурулат. Ал ата-бабалардын эс тутумун, тарыхын сактап, ээси үчүн коргоочу кызматты аткарат. Ал кыргыз маданиятындагы эң маанилүү символдордун бири. Тасманын аты да дал ушундан улам келип чыккан. Айдардын бул сандыкты айылдан Парижге чейин көтөрүп келгени жөн жерден эмес. Ал сандыкта анын ата-бабаларынын батасы сакталган. Албетте, сиз айтышыңыз мүмкүн. Макул, ошол эле даракты жана сандыкты бир нече жолу көрсөтүштү. Бирок дагы кандай сыйкыр тасмада бар. Изабель сүйүктүсүнүн үйүн таштап кетип бара жатып, автобуска отурат. Жолдо айдоочу шашылыш түрдө жолду аттардын үйүрү жетип келгиче өтүп кетишибиз керек деп айтат. Слышь, дикий табун идет. Надо успеть проскочить. Бул фраза Изабельге уламышты эстетет. Аны бир тынчсыздануу, алдын ала сезүү каптайт. Дал баягы уламыштагы кыздай болуп, алдагы кайсы бир жамандыкты алдын алууга тийиш сыяктуу сезилет. Ошентип, ал кайра Айдарга чуркайт. Бирок кеч болуп калат. Аттардын үйүрү ага жакындап калган болот. Бирок уламыштагыдай эмес. Бул жолу үйүр аны тепселеп өтпөстөн айланып өтүп жандап кетет. Бул тасмадагы биринчи керемет. Мындай кырдаалда адам аман калуу үчүн мүмкүнчүлүк дээрлик жокко тете. Бул көрүнүш Изабельдин кимдир бирөөнүн коргоосунда экенин көрсөтүп тургандай. Дал ушул учурда Айдар дагы бир керемет менен аман калат. Юсуптун мылтыгы ага түз багытталып турганына карабай, ок ага тийбейт. Алгач көрүүчүдө Юсуп атайылап тетири аткан, же асманга аткан деген ой жаралышы мүмкүн. Бирок бул андай эмес. Ок атылган учурда мылтыктын мүйүзү түз эле Айдарга карап турат. Юсуп буга чейин бир нече жолу Айдарды өлтүрмөйүн уруубуз кутулбайт деп айтып келген. Почему ты меня не послушал? Теперь я знаю, что мне делать. Ал башынан бери өз уруусун сактоо идеясына баш оту менен берилип калган туугандары да, балдары да аны шылдыңдашат. Бирок ал өз ишени менен кайтпайт. Бул анын миссиясы.
Анда бул ишенимден кайтууга эч кандай логикалык себеп жок. Демек ал чындап эле Айдарды көздөй атты. Кийинки кадрда Айдар жерге кулап өлгөндөй жатат. Юсуптун таң калып шок абалында турганын көрөбүз. Айдар ордунан туруп, анын алдына отуруп калганда, Юсуптун жүзүндөгү албуу таң калуу ал аны чындап эле өлтүрдүм деп ишенгенин көрсөтөт. Ошондон кийин ал кошумча эч нерсе кылбайт, эч кандай тоскоолдук жасабайт. Анткени ал экинчи кереметти өз көзү менен көрөт. Ата-бабалардын руху Айдарды коргоп калды. Своего Айдара я убил. А до тебя мне дела нет. Иди куда хочешь. Пришел конец роду Айдара. И всем нам вместе с ним. Айыл эли, анын ичинде Айдардын үй бүлөсү жана айрыкча атасы бул окуядан кийин баарын түшүнүшөт. Ушунчалык куруу ишенимге берилип, салттын эң катуу кармануучусу Юсупта эми унчукпай сүйүшкөндөрдү жайына коет. Баары муну менен макул болуп, жаштарга батасын беришет. Каргыш жокко чыгарылды. Себеби ата-бабалардын руху Айдар менен Изабелди өз колдору менен сактап калды. Бирок келгиле, ойлонуп көрөлү. Эмне үчүн ата-бабалар капысынан төгөйлөр тарапка өтүштү? Албетте, бул жерде ийгиликтүү дал келген жагдайлар чоң роль ойноду. Биринчиден, ата-эненин ролу абдан маанилүү болгон. Алар уулуна уламыштагы каргышты эскертип, аны Айдар деп атагандан кийин, ошону менен 10-чу муундагы тагдырды ага жүктөгөнүн аңдашса да, баласын Францияга кетирүүгө уруксат беришет. Алар баланы ошол уламыш менен ашыкча коркутпай, бирок таптакыр четке какпай, тең салмактуу адам катары тарбиялашат. Экинчиден, Айдар чет элдик кыз менен кайтып келгенде, үй бүлө аны дароо эле жаман кабыл албайт. Алар анын бул менин кесиптешим, кыргыз салттары тууралуу маалымат топтоп жүрөт деген сөзүнө ишенип коюшат. Башкача айтканда, урууну коргоо деген идеяга өтө эле жеңил желпи мамиле кылынат. Бул абдан чоң бакыт болчу. Үчүнчүдөн, телеграмманы почтальон Юсуп жашырып койгон окуяны эске алалы. Эгер телеграмма үй бүлөгө жетип барганда, алар башынан эле француз кыз тууралуу билишмек жана каргыштан коркуп, аны таптакыр кабыл албай коюшмак. Мында учурда Изабель Айдардын үй бүлөсү жана кыргыз маданияты менен жакын таанышмакта эмес. Демек ата-бабалардын рухтары да анын чыныгы жүзүн биле албай калышмак. Ал эми азыр болсо, алар аны кандай адам экенин өз көздөрү менен көрүшөт. Ал Айдардын апасынан сандык жөнүндө чын көңүлү менен сурап жатканы. Самое важное. Пойдем покажу. Мам, Айдар, переведи, ей же интересно. Чынар дарагынын жанында Айдарга кыргыз жеринде жашагысы келерин, салтты урматтап, тилди үйрөнгүсү келерин айтканы. Но если мы сейчас уедем вот так, все изменится. И там, в Париже, все будет по-другому. Давай останемся здесь. Навсегда. Построим дом. Хочешь? Изабель, перестань. Мунун баары анын ак ниеттүүлүгүн көрсөтөт. Дагы бир капыстан болгон жагдай. Изабелдин бутун кокусунан жаракаттап алышы, ага айылда көбүрөөк убакыт өткөрүүгө шарт түзөт. Бул убакыт анын үй бүлө менен мамилесин бекемдөөгө өбөлгө болот. Бирок баары эле кокустукка байланыштуу эмес. Айдардын өзү кырдаалды өз пайдасына бура билген адам. Ал телеграмманы жөнөтүүдө ката кетирет. Бирок андан кийин бул катаны акылдуу жашырып, сүйгөнүнө убакыт утуп берет. Ага саадатты тең көрүп жатышса да, ошол жагдайды да ийгиликтүү чечет. Эң негизгиси Айдар ички үнүн уга билет. Анын кайра айылга кайтып келиши да жөн жерден эмес. Бул чечими менен ал өз тагдырын сезип, каргышты жеңе аларына ишенип тургандай таасир калтырат. Кайсы акыл эси жайында адам өз үй бүлөсү ушунчалык каршылык көрсөтүп жатса да, кайра келип аларды ынандырууга аракет кылмак эле. Айдар өзүнүн ички туюмуна ишенген адам. Ошентип бактылуу кокустуктардын катары жаш жубайларга ата-бабалардын рухтарына жакшы таасир калтырууга мүмкүнчүлүк берет. Бул өз кезегинде уруунун каргышын жокко чыгарып, тасманын акырындагы керемет көрүнүштөрдү жаратат. Уламыштагы чаң сапырган аттар Изабелди айланып өтүшөт. Ал эми мифологиялык хан Юсуптун колу менен Айдарды өлтүрүүгө аракет кылганы менен ичке ашпай калат. Бул каргышты жок кылуу өтө маанилүү болгон. Себеби тасмадан көрүнгөндөй, жаш Тимур да, жаш эмес Осонбай да Изабелге ашык болуп калышат. Бул уруу өзүнүн эски түшүнүктөрүнө чырмалып калып, сырт дүйнө менен байланышка муктаж экенин көрсөтөт. Айдар болсо айыл үчүн маанилүү кадам кылат, жаңы жол ачат. Сценаристтер бул жерден так мээлегени көрүнүп турат. Алар бир аз мистикалык атмосферада 2000 жылдардын башындагы кыргыз коомун сүрөттөшөт. Ал жылдары көпчүлүк интернационалдык никелерге каршы болуп, андай никеден эч нерсе чыкпайт деп ойлошчу. Бүгүн бул ойлор кыйла азайды.
Тасма сиягы бүт өлкө үчүн да каргыштын жок болгондугун алдын ала айткандай болуп калды. А балким аталар керези тасмасы аркылуу жаратуучулар кыргыз кинематографиясындагы керемет доорго таазим этүүнү каалашкандыр. Мисалы, Ак кеме киносундагы Нургазынын образдары же Сейиттин Жамиляга болгон сүйүүсү сыяктуу эпизодторго шилтеме берип. Бул кадрларда ошол классикалык кинолордун кайталангыс руху жашап тургандай. Өз пикириңиздерди комментарийге калтырыңыздар. Сиздер үчүн аталардын керези эмнени билдирет? Кийинки чыгарылыштарда жолугушканча.